Аялдардын укугун сактоого үндөгөн дөңгөлөк. Измирдеги велосипедчен аялдардын тобу өлкөдөгү эскичил көз караштардын өсүп жатышын, теңсиздик маселесин козгошууда. Алардын пикиринде бүгүнкү Түркияда секулярдык түзүлүш менен диний коомдун ортосундагы тең салмак бузулуп бараткансыйт. Биз колу бутубузду жаап алып велосипед тепкенибиз үчүн өзүбүздү күнөөлүү сезбешибиз керек. Түркияда бардык атолдарга бирдей сый мамиле жасалышын каалайбыз. Измир Түркиянын эң либералдуу шаарларынын бири. Бул аймак Түркиянын негиздөөчүсү Ататүрк менен сыймыктанат. Шаарда солчул центристик ЖП партиясынын жактоочулары көп. Бийликтеги исламчыл партияны ачыктан ачык жактырбагандар бар. Таңкы базар саясатчылардын олжосу. ЖП партиясынын жергиликтүү лидерлери шайлоочуларды өзүнө ынандырууга аракет кылышат. Түркия чоң мозаикага окшош. Бизге радикализмдин кереги жок. Азыр биз экономикалык эле эмес, демократиялык жактан да кыйчалыш учурдабыз. Саясий өзгөрүүлөрдүн ыргагы оталып турган чак. Түркиянын рок музыкасы. Бул топ өкмөткө каршы көз караштарды бириктирүүдө.